Музыкалык чыгармаларда ар түрдүү аспаптарды аткарган топтун туруктуу курамы оркестрди түзөт. Бул топто бир эле музыканттын жаңылыштыгы топтун башка мүчөлөрүнүн эмгегин жокко чыгарып коюусу толук ыктымал. Андыктан алар бири-бирин сезүү менен чыгарманы биргеликте аткарууга милдеттүү. Оркестрдеги адамдардын башын музыка бириктирген, андыктан алар жаш курагына карабай бир туугандай болуп калышкан. Биз Шубинка мектебинен, Куринке училищесинен жана Абдраев мектебинен, ошондой эле консерваториядан студенттер окуйт. Биз бул жерде көп окуучу болгонубузга карабастан баарыбыз бири-бирибизге аябай жылуу мамиледе, бир туугандай мамиледебиз. Ар бир жаңы үйрөнгөн чыгармабызга биз өзүбүздү ич дүйнөбүз менен аракет кылып, баарыбыз бирге машыгабыз деп айта алам. Музыканттардын ар биринин өзүнө таандык болгон күү аткаруу ыкмасы бар. Бирок ага карабай оркестрдеги бир эле музыкант жок болсо, чыгарма жеткиликтүү деңгээлде аткарылбай калат. Ошондуктан оркестрдеги өнөр адамдары машыгууну бир да күн калтырбаганга аракет жасашат. Бирөө-экөө эле келбей калса оркестрден чыкпай калат. Дегенси келет, мен деген урма аспапта үйрөнөт элем дейт, анысы урма аспапта ойнонот. Анан бирөөсү келет, мен ошо комуз ойноп атып, анан сыбызгыны үйрөтөм, сыбызгыны үйрөтөбүз. Анан чопо-чорду үйрөтөбүз. Анан ооз комуздан кетет. Анан комузчулар келет, жекеме-жеке ойношот бири-бири менен. Ошентип жакшы бир шайкеш, бири-бири менен маанайлар уруш талашты көрө элек бул жакта. Топтогу ынтымак бир туугандык болгону себептен улуу муундагылар жүрбөйбү, улуураак консерваториядан, Куринкеевден алар буларга эй уй деп катуу мамиле кылбайт дагы, келип үйрөтүп, алар менен кошо үйрөтөт. Мен бир жарым саат кечигип каламбы, же бир жакка чыгып кетсем, ошо улуу муундар кичинекей өзүнүн кичүү кыздарга сиңди карындаш болуп эле, то есть эмесе эже сиңди болуп эле бири-бири менен жакшы ойношуп, бири-бирине үйрөтүп турушат. Ынтымак түбү ийгилик демекчи, биргеликте машыгуу музыканттарга өз таланттары жана тажрыйбалары менен бөлүшүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет. Ал эми балдардын айтымында машыгуу кезинде кызыктуу учурлар да болбой койбойт. Чыгарманы даярдаш үчүн лашботойду алалы, мисалы. Өзүбүздүн идеяларды кошобуз. Анан ошол убакыт кетет, ой кетет. Анан ошонун баарын тактап, анан занимация этип ошого көп убакыт кетет. Бир жумада 2-3 жолу келип, ошол Сейтек борборубуздун эмесине келип, чогулуп, ошол занимациядабыз 5-6 саат. Бир команда болуп эмгектенип келген оркестрдин башкы максаты элге жакшы маанай тартуулап, жаңы чыгармаларды жаратуу. Жазгүл Маналиева, Алтынбек Сакиев, Таң маанай.